КМШга мүчө мамлекеттердин коопсуздук органдарынын жана атайын кызматтын жетекчилери бүгүн Бишкекте чогулушту. Анткени кеңештин 54-чү отуруму белгиленген. Иш-чара Арча мамлекеттик резиденциясында болуп, ага улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, Россиянын тышкы чалгындоо кызматынын башчысы Сергей Нарышкин, ошондой эле коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников жана шериктештиктин атайын кызматтарынын башчылары катышты. Коопсуздук органдарынын башчылары учурда негизги көйгөйгө айланган уюшкан кылмыштуулук, диний экстремизм жана террорчулук менен күрөшүү жаатында маалымат алмашуу менен бирдиктүү иш алып барууну талкуулашты. Анын ичинде үстүбүздөгү жылдын мартында Россиядагы Крокус Сити Холл залында болгон терактты иликтөөнүн жыйынтыктарына маани беришти. Бул терактта 20-дан ашуун шектүү кармалганын Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын директору Александр Бортников билдирип, атайын операция Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан жана Өзбекстандын атайын кызматтарынын жардамы менен жүргүзүлгөнүнө токтолду. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин айтымында бул террордук акция азыркынын ачуу көйгөй экенин көрсөттү. На сегодня терроризм остается острейшей проблемой. Террорчулук коопсуздуктун эл аралык системасынын орношуна коркунуч келтирип жатат жана экономикалык, аскердик кубаттуулугуна, географиялык жайгашкан ордуна карабай кедергисин тийгизет. Эл аралык террордук уюмдар жана анын артында турган каржылоочулары максатына жетиш үчүн бир катар аймактарда коомдук саясий чыңалууну пайдаланышат. Биздин атайын кызматтар Афганистандын КМШ өлкөлөрүнүн түштүк четтеринин бүтүндүгүнө кооптуулук жараткан масштабка жетип калган түндүк провинцияларына террорчулардын топтолгону дагы деле уланып жатканына өзгөчө көңүл бурушу керек. Ошондой эле УКМКнын төрагасы Израиль менен Палестинанын чырынын курчушу дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндөгү этноконфессионалдык абалга терс таасир эткенин белгиледи. Анын айтымында жаңжал биринчи кезекте мусулман калкы басымдуулук кылган мамлекеттер, анын ичинде КМШ өлкөлөрү үчүн да кесепеттүү болду. Эскалация Палестино-израильского конфликта оказала негативное влияние на... Израиль менен Палестинанын чыры этностор жана конфессиялар аралык конфликттердин күчөшүнө таасир этти. Дүйнөдө геосаясий процесстердин жүрүшүнөн инфляция өсүп, дүйнөлүк валюталар девальвацияга туш болуп, бир катар аймактарда согуштук аракеттердин жүрүшүнөн улам, бир катар региондордо ресурстардын дифференциацияланышы жүрүп жатат. Өз кезегинде Россиянын федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников Афганистандагы кырдаалга токтолду. Шериктештикке мүчө өлкөлөрдү бул мамлекетте жүрүп жаткан иштер тынчсыздандырбай койбойт. Анткени ООН бийлигинде террорчулук менен күрөшүүдө оң тенденциялар байкалгандыгын билдирди. Ошондой эле кибер чабуулдардын саны көбөйүп жатканы тынчсызданырганын айтат. Серьезное беспокойство вызывает... Өнөр жай, энергетика, транспорт комплекстерине жана банк секторуна каршы чабуулдук кибер операцияларынын кыйла көбөйүшү олуттуу тынчсызданууну жаратат. Террористтик жана экстремисттик түзүмдөрдүн кызыкчылыгы үчүн акча каражаттарын табууга интернет алдамчылыкты колдонуу массалык мүнөзгө ээ болду. Учурда биринчи кезекте терроризм коркунучу турат. Мындан улам бизде шериктештикке кирген өлкөлөрдү дестабилдештирүү максатында чет өлкөдө согуштук даярдыктан жана тажрыйбадан өткөн адамдардын ишмердүүлүгүн аныктоо жана бөгөт коюу башка максаттардын бири экенин белгилеп кетким келет. Жыйында дүйнөдө глобалдуу чыр-чатактардын чыгуу коркунучу бар экени белгиленди. Бул туурасында КМШнын башкы катчысы Сергей Лебедев өз кайрылуусунда билдирген. Анын биринчи орун басары Леонид Анфимов катышуучуларга окуп берди. К сожалению, мир вновь находится под угрозой глобального конфликта. Тилекке каршы дүйнөдө кайрадан глобалдык чыр-чатак чыгуу коркунучу турат. Анын жарчысы жакынкы чыгыштагы абал неонацисттик идеологиянын жана ксенофобиялык маанайдын жайылышы болуп жатат. Ушул фондо эл аралык террористтик уюмдар активдешүүдө. Крокус Сити Холлдогу теракт КМШдагы интеграциялык процесстерге чакырык болуп жатат. Кеңештин катышуучулары коопсуздук жаатында КМШ мекендигинде мындан ары да тыгыз кызматташуу боюнча макулдашууга жетишишти. Белгилей кетсек, коопсуздук органдарынын жана атайын кызматтарынын жетекчилеринин кеңешинин жыйынынын экинчи жарымы 2024 жылы Казакстанда өтөрү күтүлүүдө. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.